Assalamu alaikum, qadırman görүүчүлөр. Алам Кабар каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Ош шаарындабыз, достор. Өзүңүздөр көрүп байкаганыңыздардай, дагы деле жолдо эч ким жок. Жүргөн унаалар бизге окшоп мындай пропуска менен жүрөт. Көпчүлүгү эле. Буюрса бул күндөрдөгү аз калды деген ишеничтебиз. Жакшы тилек ойлорду кылып турайлы. Буюрса бул күндөрдөн өтөбүз. Сиздерге бир аз шаардын абалын көрсөтөйүн деп чыктым. Шаарда өзүңүздөр көп болуп турганыңыздардай, шаардын ичи аябай таптаза. Өзүнчө бир шаардын ичи эс алып аткандай көрүнүп турат бизге. Анда-санда эле ушундай шаарга азык түлүк алганы, же бир ооруканага, же бир дарыканага баргандар гана өтүп атышат. Эми мындай ар жерден тосуп текшерип атышат. Азыр саат 7 болду. 1 сааттан кийин башталат. Комендантский час. Азыр мына даярданып, ички иштер министрлери, кызматкерлери өз жумуштарын баштаган алдында турат. Кечкиси. Мен бир нерсе байкадым. Азыр шаардын ичинде мындай жолдорду ремонт иштери жүрүп жатат экен. Иштегендерге дагы жакшы болуп жатат болуш керек. Бир аз тоскоолдуктар аз болуп, көчөдө унаалар аз, адамдар аз дегендей. Но ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эртерээк бүтүрүп алса дагы жакшы болот деген үмүттөбүз. Азыр эми бул жерде дагы тосулуп турат. Бул жер Кыргызстан көчөсү, Ош шаарындагы эң эле чоң көчөлөрдүн бири. Бул жерде Аль-Бухари центральный борбордук мечит бул жерде. Акырында бирден кезек менен өткөрүп жатышат бул жерде дагы. Но ушундай өтө каттык менен текшерип атышат. Араң эле өткөрүп атышат. Бирок аябай жакшы, тартипти жакшы карап атышат. Эл дагы түшүнүү менен олтурушат үйдө. Эл үйлөрүнөн чыкпай эле отурат. Деле бирден экиден гана ушундай муктаж болуп чыккан адамдар эле болбосо, бир нерсеге алганы. Башка учурда ашыкча жүргөн адамдарды көрбөйсүң. Бул жагынан элдерге жана Ош шаарынын кызматкерлерине, азыркы учурда кызмат кылып жаткандарга баарына ыраазычылык билдириш керек. Мына жерлерде жөнөкөй убактарда адам толот эле. Киши толо болот эле бул жерде. Азыр мына ушундай
Бирок жаратылыштын коозугуна аябай көз суктана тургандай болуп турат. Көрдүңүздөрбү? Аябай сонун бактарактар жапжашыл болуп. Негизинен мага 4 мезгил баары жагат. Ошондой болсо дагы ар бир мезгилдин жаңы кирип келе жатканы аябай өзүнчө бир башкача сезимдерди берет. Баарына эле мына ушундай болот болуш керек. Көбүнчө ушул жаз мезгили баарына жагат болуш керек. Мен дагы көрүүчүлөрүбүзгө кайрылып айтып кетет элем. Үйдө олтурбайсыңбы? Ушундайда эмне бар деп. Эми биз дагы бир аз эл үчүн кызмат кылып жүрөбүз. Сиздерге айтып деле, кээде көрсөтүп деле жүрөбүз. Эми сиздерге бир аз болсо дагы себептерин айтып коеюн деген максатта айтып жатам. Андыктан сиздерге бул видео жаккан болсо, соцсеттерден бири-бириңиздерге жиберип койсоңуздар болот. Тааныштарыңыздар баары көбүнчө ушул Россия өлкөсүндө жүргөн биздин бир туугандарыбызга аябай кызык болот болуш керек. Ошту баары эле сагынып турат. Ушундай кооз шаарды ким гана сагынбайт, а? Паркты караса баары эле ушундай эч ким көрүнбөйт паркта. Азыр бул биз бараткан көчө Акбура боюндагы жаңы түшкөн көчө. Көчөнүн атын да унутуп калдым. Кандай көчө болуп жазылды эле, бир аз эстен чыгып турат. Тилеке Баатыр көчөсү. Бул жерде спорт менен машыккан эр азаматтар да жүрүшөт. Денени чыңдап атышат. Ары бери чуркашып. Азыр мэриянын алдына чейин барып көрөлү. Ал жакта кандай абал болуп турат. Ал жакта абалдан дагы бир аз көрсөтүп өтөбүз. Мээрим парктын жанынан өтүп баратабыз азыр. Айлана жапжашыл тонун кийип, өзүнчө бир көрүп кошуп турган кези. Бул жер да тосуп эле бүгүн ачык турат экен.
Эми бул жактан сол жака жүргөндө кандай экен, алчык эле турат. Менимче коменданттык саат эми башталат окшойт. Азыр 7-ден 20 мүнөт өткөн убагы. Мэриянын алдында азырынча эч ким көрүнбөйт. Көпчүлүк эле мени ушундай жаман көрөт атат болуш керек. Ушундай да жөн эле отурбайбы? Жөн отуруп турсак деле болот. Бирок өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, азыркы убакта аябай муктаждар көп экен. Ошол муктаждар үчүн деги эле адамзат үчүн бир аз болсо дагы акыретибизге пайда болсун деген максатта ушундай жүрүштөрдү кылып турабыз. Анда эмесе сиздер менен бир аз болсо да оштун абалын көрдүк. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча аман туруңуздар.